Assalamu alaikum. Men Kenje Kelimmen. Бирок кайнем сөздөрү мени тажатты. Балдарыма жакшы сөзү жок. 15 жыл бирге отурам. Эч бир жаман сөз айтпадым. Алладан корком. Кайшы айтышпайм. Ол өзүмүн атам таштап кеткенге балдары атасы өстүрүм келбейт. Орусам деле ордумду айтпайм. Бир жакшы насаат айтыңыз. Ушуларга уктурсам, ислам келин кул деген эмеспи, эмес го. İşten kaçmayın, bırak sözler ötüp gitti deyip de. Emin, elimizde ulullarımızın sözü var emespi? Kız bala biröөнүкү деген, biröөнүн бүлөсү болот, таанып барган жерге барат. Андыктан кыз баланын ошол күйөөгө чыга электен мурун эле жакшы насааттарга каныгыш керек да, жакшы бир кеңештерди өзүнүн ата энесинен жакшылардан угуш керек да. Себеби кандай үй бүлөгө барат, кээде жубай боло турган жаштар бири-бирин жактырат, бирок анын апасы бар, анын үй бүлөсү бар, туугандары бар. Алар менен дагы мен жакшы болушум керек. Ошо күйөөмдү кандай жакшы көрүп, ошо күйөөгө чыккан болсом, алардын апасы, жакындары, кайнатам, кайненем баары менен мен жакшы жашашым керек деген алдың ала тилек кылыш керек да келиндер. Анан сабырдуу болуш керек. Азыркы ошол келиндин айтканы абдан туура. Ошо сабырдуулугун кармай бериш керек. Сабырдуулуктун түбү сары алтын. Аз-маз түшүнбөстүк болушу мүмкүн. Аны күйөөсү менен бөлүшсө болот. Өзүн тааныта албай аткан болушу мүмкүн. Туура эмес көрүнүп аткан болушу мүмкүн. Бир аз ортомчулар менен өзүн жеткирип койсо болот. Кайненеси ал күйөөсүнүн апасы. Ар бир апа баласын жакшы көрөт. Баласыга жамандык каалабайт. Баласынын бул колоктусу, келини. Төрөлгөн балдар небереси. Андыктан бул өзүнө эч кандай да кор көрбөш керек. Бул неберелеринин апасы, күйөөсүнүн апасы. Андыктан жакшы көрүш керек. Жакшы көрүш керек. Аллах үчүн жакшы көрүш керек. Ошол Аллах үчүн кечиримдүү боло берсе, Алла таалам кайненесине дагы, күйөө тарабында туугандарына дагы дилине мээрим берет, кадырын билет. Инсанга Алла таала выждан берген. Балким тил менен оор сөз сүйлөп алса деле выжданы жол бербейт андай макачылыкка, мындай оройчулукка. Албетте окулчулук заман эмес. Аял эркек бирдей укуктагы заман, келиндин укугу дайым корголуш керек. Анын кадыры баркы, ал кызындай кабыл алыныш керек. Өз үй бүлөсүндөгү ар бир мүчөсүндөй кабыл алыш керек. Биз ошону гана тилейбиз. Сабырдуу болуңуз. Инналлаху ма'ас-сабирин. Кур'ан-ы Каримде эң мыкты аят бар да, Алла таала сабырдуулар менен бирге. Бул жашоо ушундай сыноо. Ушул сыноо балким сиздин Алланын мээримине, жакшылыгына жетүүшүңүз үчүн сабырдуулугуңуз сыналып атат. 15 жыл аз эмес. 15 жылда чоң тажрыйба топтогонсуз. Сиз кандай сабырдуу, мээримдүү, ырайымдуу боло берсеңиз, кечиримдүү боло берсеңиз, сиздин дагы эртең ошо келиндериңиз болот, сиз да кайнене болосуз. Ал учурда ушул сабырдуулугуңуз үлүү болот иншалла деп айтабыз. Салам алейкум. Мен өзүм сыртта курулушта иштейм. Балдардын үстүнөн процентке отуруп иштетсем болобу? Бирок айткан акчамы өздөрү макул, өз убагында берем дейт. Бизде дагы ушул маселени көп турмушта кездешебиз. Баягы балдар алып барат да. Аны алып баргандан кийин ал ошо ар бир алып барган балага тиги жактагы хозяйыны мисалы 10% деп коюшу мүмкүн. Алган айлыгы 10%. Алар деле кайыл болуп макул болушат экен да. Ошо кандай? Ал ошо айылда балдар алып барды да. Алып барып ошол тиги иштеткен алып барды, бирок ушул айлыктан 10% тиги ортомчу алып алат да. Эми пайыз кескин түрдө арам кылынган. Бул аз болсун, көп болсун. Азы да арам, көбү да арам. Адал иш эмес. Береке да жок ал акчада. Бул эжекебизде бир жол кеңешибиз бар, бир жол бар. Ошондой ортомчулук иштерди жүргүзүп, балдарга иштап берип, ошол иш берүүчү менен сүйлөшүп, ошондой бир кызмат кылып аткан болсо, ал иш берүүчү менен сүйлөшүп, өзүнүн акысын баалашып алыш керек. Бул да жакшы иш. Жакшылыкка ортомчу болгон, жаштарга иштап берген, мейли Кыргызстандан болуп, Россияда болсун, бул жактан Россияга барып иштаппай калгандар болот да. Ошолорго иштап берген, ортомчу болгон кызмат болсо, ошо кызматын ачык эле баалап, ошо кыз бул эмгек, аракет, аны баалап алыш керек да, ошону адалдап жеш керек. Анан жөндөн жөн эле ошол
пайызға отырған. Пайыз деле эмес, пайыз деген өзі бирөө акча бересиз дагы, ошол акча бересиз дагы, акчаны кейін пайыз кылып кайтартасыз да. Бул арам кескин түрдө. Бул акымды айлыгыңдан бересиң дегени, ал антпей өзүнүн акысы канча экенин бычып алыш керек да. Бычып алып, макулдашып алыш керек. Ошондой жол менен болсо туура болот, иншалла. Ушул процент деген сөз пайыз деп айтылат. Ошого улай мен да бир суроо бергим келип атат. Мисалы мындай суроодо баласы атасына кой алып берди. 50 кой алып берди. Атасы экөө сүйлөштү. 50% ошол кой тууган малда 50% сеники, 50% меники. Бул учурда болот да. Бул макулдашуу эле. Бул макулдашуу эле. Албетте, бул макулдашуу эле кылына турган иш. Эки тарап макулдашып иш кыла турган жол. Ал койду карап атат, аны менетин кылып атат. Ошонун акысы бар, ал акысыга кандай бааласа эки тараптын ыраазычылыгы менен баалана берет. Аренда маселеси бар. Мисалы жерди бирөө иштеткен аренда берди, арендадан алса болот. Ал деле албетте ал жердин акысы бар, ижарасы бар. Ал деле ошол макулдашылган эки тараптын макулдугу менен чечиле берет. Келишим негизинде эки тараптын ыраазычылыгы менен мөөнөттөр коюлат, убадалар берилет бир тарапка. Жайгашкан жерине карата. Бул базар баасы бир ошол ижара акыларынын кандай болушундагы ошол жердин базар баасын аныктай берет да, ыраазычылык аныктай берет. Бул аны убадаларга туруп, бири-бирин алдамчылыкка жол берилбеш керек, ошолго этибар кылыш керек. Ассаламу алейкум. Иште уруксат бербейт. Ошол үчүн пешимен асырды бир убакта окуса болобу? Булар ошо мекендештерине окшойт. Россияда жүргөн. Эми муну шариат тилибизде жам кылып окуу намазы деп айтылат. Намазды эки убакыттагы намазды бириктирип окуу деп айтылат. Биздин Ханафи мазхабтын укуктук ченеминде ошол эки убакыттагы намазды бириктирип окуу бир гана ажылыкта гана уруксат берилген. Ажылыктын 3 парзы бар. Бирөөсү ошол Арафатта туруу. Арафатта турганда аср менен бешимди бириктирип окуу. Андан кийин Арафат менен Минанын ортосунда Муздалифа деген жер бар. Ошол жерде шам намазы менен куфтан намазын бириктирип окуу. Ханафи мазхабынын алымдары ушинтип түшүндүрүшөт. Ал жам эмес, эгер бешим намазынын эң акыркы убактысы бар, ошол эң акыркы убактысында окуп калсаңыз, убактында окуган боло бересиз. Анан аср намазынын алгачкы убактысында окусаңыз, анда асрды өз убагында окуп кала бересиз. Ошентип болсо деле окуш керек. Анан атайын бешимдин убагында асрды кошуп, куфтан убагында шамды кошуп, жам кылып окуу Ханафи мазхабынын укуктук таласында пайгамбарыбыздын сүннөтүнүн чечмелөөсүндө ошондой уруксат берилген эмес. Биз айта турган кеңешибиз бул жерде албетте аср окуганга убакыт табылса, асрдын баштапкы убактысын окуп коюш керек, убактысын окуш керек. Бир аз сабыр кылса, аз-маз убакыт болсо, бешимдин убактысы чыга элек, акыркы убактысын окуп калганга жетишет. Аны окуп өтүп эле бир аздан асрдын убактысы кирет, аны баштапкы убактысын окуп койсо болот. Атайын жам кылыштын кажети жок болот ошондо. Салам алейкум таксыр. Сизге суроолорум бар. Биз 5 буртаганбыз. Эжем, карындашым турмушка чыгып кетишкен. Балдар үйдө калганбыз. Анан биз Москвага иштеген келгенбиз. Биз 3 жыл атам Кыргызстанда калган дейт. Апамды айдап башка катын алып алды. Ошого үйдө өткөрүп бердир. Ошон биз бар алабыз деп жатабыз. Үйдө бирок атам ага каршы болуп жатат. Бербейм деп жатат. Атам бизди каргап койсо ошол каргыш өтөбү же өтпөйбү? Ошону айтып бериңизчи сураныч. Бирок көпчүлүк айтып атышат, каргыш жаман деп атат. Бирок биз барып бир туугандарыбызды чогултуп үйгө отурайын деп чечсек болобу? Сураныч, ушуга жооп берип коюңуздарчы. Рахмат сизге. Алла өмүрүңүздөрдү берсин. Урматта ата улук, кызматта эне улук дегендей, ата эне бул балдар үчүн эң Алладан кийин урматтуу инсандар болуп эсептелет, урматтуу заттар болуп эсептелет. Албетте турмуштун айынан ажырашуу болуп кеткен болсо, муну дагы бул кыямат эмес, бул башка келе турган окуя.
мындай ага өзүнө жараша жүйөлүү себептер келип чыгат. Эки жактан да ошондой жүйөлүү себептер келип чыгат. Эми болгон иш болду деп билип, андан кийин эмне кылыш керек дегенде, бул жерде ушуну айтмакчыбыз. Биздин динибиздин осуяты ушундай болуп эсептелет. Ата энеге ошол каяша айтпаш керек. Ага каяша жүрүшкө чыкпаш керек. Апаңыз деп атып, атаңыздан ажырабай, атаңыз деп ата-апанан ажырабай, экөөсүн тең сабырдуулук менен урмат, сыйын кыла бериш керек. Үй атанын атында, атасы алган үй болсо атасыныкы. Атасыныкы. Андан талашканга болбойт. Апасын карап, ансыз деле ошол атасы апасынын махрын калыңын берип, урматын, кызматын кылып коюш керек. Апасыга үй салып берип, апасын карай турган мына 3 бир тууган, 2 эжели карындаштары бар экен, бир эже бир карындашы бар экен. Эми ушунча эркек жигиттер биригип, атанан үй талашып отурган болбойт. Албетте ажырашып кеткенден кийин кайрадан бир колукталган акысы бар. Аны да туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Ошол 3 бир тууган болуп иштеп атканыңыздардан кийин апаңыздарды караш керек. Кызматын кылыш керек. Бул жерде талашканга жол берилбегени жакшы. Каргыш деген сөздөн Кудай сактасын. Наалаты кылгандан Кудай таксасын, баддуа кылгандан Кудай сактасын. Ата-эненин урматы, ызаты бул бейишке кирүүгө себеп, бейишке кирбей калганга себеп болот да. Мына ушундай кеңеш бермекчибиз. Ошо суроо булай, мындай да суроо берип кетсек, негизи азыр уулу бир кызды жактырып калды да, анан үйлөнөм деп атат. Бирок ата-энеси каршы чыгып калды. Ушундай маселелер кандай деп кеңеш бересиздер? Эми нике жүрөт мындай учурда. Нике жүрөт. Ата-эненин ыраазычылыгын алуу бул эң жакшы. Эң жакшы ата-эненин ыраазычылыгын алуу, ортого адамдарды салып, ортомчу кеңешчилер айтып, ата-эненин ыраазычылыгын алып алганга эмне жетсин? Ошого умтула бериш керек. Ассаламу алейкум. Суроо: гусул кылгандан кийин намаз окуй берсе болобу? Же сөз тарата алып, анан кийин окуш керекпи? Экинчи суроо: мурдагы китептерде Фатиха сүрөсүндө валлазолин деп жазылган, азыркыларда валладолин деп жазылган. Кайсынысы туура дейт? Пайгамбарыбыздын хадисинде ушундай осуят айтылган: ан-назафату минал иман, тазалык бул имандан. Гусул, гасыл бул жуунуп тазаланып алуу. Эркче жыныстык мамиле, адал жубайлардын жыныстык мамилелеринен кийин гусул кылып тазаланып алуу бул парз, милдеттүү. Гусулдун оозго суу алуу, мурунга суу алуу, дененин баарына суу жеткирүү сөзсүз шарт. Тазаланып жуунуп алыш. Андан алдын даарат алып койгон бул сүннөт амал жакшы болот. Фазилеттүү, сооптуу болот. Аны кылганга болбоду, гусул эле кылды, ал даараттын ордунда жаба берет, эч кандай кыйылачылык болбош керек. Намаз толук окула берет. Ошол даарат гусул кылынгандан кийин даараттын дагы бардык ордун жаба берет. Мындан кыйылачылык болбош керек иншалла. Экинчи суроо боюнча валаззолин валаддалин деп эми биз кириллицаны пайдаланып жүрөбүз. Кириллицада араб ариптерин туура айтылыш кыйын, тыбыштарды чыгарыш кыйын. Эң туура Куранды окуунун үйрөнүүнүн жолу ошол тилде үйрөнгөн, араб ариптеринде үйрөнгөндөн угуш керек да, анан аны кайталаш керек. Анан дагы бир жолу тамгаларды жаттап, ошо тамгалардын айтылышын үйрөнүп, анан жаттасаңыз эң туурасы болот да. Биз бул жерде айтмакчыбыз, валаззолин дагы анан д менен айткан деле туура эмес болуп калышы мүмкүн, туурулугу ортодо болуп калат да. Валаддалин деп ошол бат деген тамга ал чыга турган жайы бар, орду бар. Ошону бул асыл ариптен, араб арибинен үйрөнгөнгө аракет кылыш керек. Эми бардыгага мүмкүнчүлүк жок, аракет кылып бирөөлөргө жакшы окуганга туурулатып, угузуп алыш керек да. Ошентип аракет кылса иншалла, анча-мынча каталарды Алла Таала кечирет иншалла. Рахмат. Саламатсызбы? Менин күйөөм ичпейм дейт. Эртеси кайра ичип алат. Эмне кылсам болот? Өзү 5 убакыт намаз окуйт дейт. Эми ичимдик ичүү бул билесиз кесепети жаман да. Эмне үчүн Алла Таала кээ бир нерселерди арам кылган. Аны мындай себептерин карасак пайдасы аз да. Пайдасы аз, зыяны өтө көп.
Кээ бирлер ойлойт, аз маз ичип алса болбойт. Бардык нерсе аз маз ичкенден башталат. Кээ бирлер айтат, мезгил ичип койсо эч нерсе болбойт. Бул ошондон башталат баленен бардыгы. Ошол учурда адашкан сөздөр, ошол учурда ката кылынган каталар кийин бардыгы бушайманчылыкка себеп болот. Ошон үчүн Алла Таала ичимдикти кескин түрдө арам кылган. Ошол Аллага эң биринчи Аллага дуа кылыңыз деп айтмакчыбыз да. Аллага дуа кылыңыз. Алла угуучу, көрүп туруучу, билип туруучу. Удууни астажиб лакум дейт. Менден сурагыла, мен берейин дейт. Аллага дуа кылыш керек. Анан бул жерде дагы ошол күйөөсүнө көбүрөөк насаат бере турган, сөзүн уга турган адамдарга кичине арзымоон айтып, ата-энесиге арзымоон айтып, күрөшө бериш керек да. Кээде ичимдик ичкен адам оорулуу катары сыпатталат, ага жардам бериш керек. Дайым такай ичкенге бир атайын дарыланып, медициналык жардам менен чечилиш керек бул жолдор. Ошону айтмакчыбыз да. Алла Таалам ошол жардам берсин. Адам ооруганда өзү дем салса болот деп айтышат. Кайсы сүрөлөрдү окуп дем салуу керек? Өзүнө дем салган абдан жакшы, туура болот. Пайгамбарыбыз сүннөтүндө ошо көз тийгенинен, назар түшкөнүнөн сактануу үчүн Ихлас сүрөсү, Фалак, Нас сүрөсүн Расулулла саллаллаху алейхи вассалам өзүнө окуп, дене башын сылачу экен. Биз да ошондой кылсак, жатаарда ошенткен өзү эң жакшы. Аятал Курсини окуп, өзүгө дем салган жакшы. Анан Куран аяттары бүт шифалуу. Аларды окуп, эң мыкты сөз Курандын сөзү. Эң мыкты тилек Куран аяттарын окуп, Аллага кылган дуа болуп эсептелет. Ясин сүрөсүн окуп, дем салып, өзүгө дем салып койгон жакшы. Анан мындай мүмкүнчүлүк болбосо, атайын имамга, молдого, дин адамыга барып дем салдырып турганда эле жакшы. Бул дуа бул момун мусулмандын куралы. Дуа силахул муъмин, ошол дуа кыла беришибиз керек. Дем салдырган бардыгы дуа, Кудайдан кайрылуу, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бүт жамандыктардан сактануу. Алла Таалам ар бирибизге жакшылыгын берсин. Көрүнбөгөн жамандыктардан, оору сыркоолордон өзү сактаган болсун. Ушу суроо улай тағы суроо берип кетсек, мына мисалы компьютерде бир Куран сүрөлөрүн, аятал курсушуларды койсо таасири тийеби деген көп суроо берилет да. Үйгө коюп койсо. Албетте, аны койгондон кийин угуп мындай эле ырга окшоп коюп койбош керек. Көңүл бурулбаган эле убакытта, көңүл бурулбаган эле жерде эмес, аны койгондон кийин угуп, анын маанилерине, андан чыккан мукам үнгө мындай таңыркап үлгү алса абдан жакшы. Абдан жакшы болот. Рахмат. Кийинки. Ассаламу алейкум. Биздин кошунабыз бар. Ал бизге икрам кылат. Тамак нан берет. Анын үйүндө ити бар. Ал бардык итиштерге тийгенин көргөнбүз. Биз аны жебейбиз, себеби көзүбүз менен көргөнбүз. Биз аны не кылайлы дейт. Икрам берген икрам не кылайлы дейт. Шариятыбызда иттин кешиги ал ичкен суу арам болуп калат. Ал жалаган идиш арам болуп калат. 3 жолунан кем эмес жууш керек. Пак болду, пак кылды деп айтышчы эскиден. Ошону тазалап алыш керек. Анан туура кылат. Ысырап болбошу үчүн кошунасы жакшы тилек менен берип атат тамак ашты. Анан ал ошону билбей аткандыр. Күчүгү ити жалап койгонго ушул арам болуп калат экен мусулманчылыкта дегенге түшүнүк болбой калгандыр, жок болуп калгандыр. Ошондуктан айтып коюш керек. Жакшынасылык, жакшы сөз менен өтөрачылык билдирип, кошуналар бири-бириге барды келди кылып, бири-бирине тамак берип, жакшылыкка мындай катташып турган, жамандыкта бири-бирине жөлөк болуп турган эмне дагы жакшы пайгамбарыбыздын сүннөтү да. Пайгамбарыбыз айтат: "Кошунасы ач адам менден эмес, бизден эмес" дейт. Кошунасы кыйналган адам бизден эмес дейт да. Бул тамак берип, икрам кылып, бул мээримдерди арттырат. Пайгамбарыбыздын дагы осуяты бар. Ошо бири-бириңерге белек бергиле, сый бергиле, икрам кылгыла, ошо бири-бириңерге мээримиңер артсын деген осуяттарынан бул эсептелет да. Бул жерде ката ошол ити бар, көзүбүз көрүп атат, аралашып жашайт дегени бул эскертип коюш керек да. Анан итти багууга келе турган маселе да бар да бу жерде. Болбой ит багуу. Ит багуу жөндөн жөн себеп болбосо уруксат берилбейт да. Шариатта туура эмес. Ал тазалыкка туура келбей калат. Ит аралашып, үйүндө бүгүнкү күнү ошондой бир мода бар да. Жаштар, айрыкча жаш балдар түрдүү порода иттерди алып, ал
эми ал ит ал табият, ал шилекей агат, ал жалайт бир нерсени. Ит багуу качан уруксат? Койчу болсо, же бир нерсени коргой турган охраняемый бир зона болуп, ошол жерде иттин кереги болсо, уруксат берилет. Жөндөн жөн итти мындай анча деле тар үйлөргө, анча деле шарты жок жерлерге итти багуу жакшы эмес, буйрулбайт да. Ушул суроо булай дагы суроо пайда болот. Мисалы мына кече жакында эле Курбан айт болду. Ошол жерде курбандыктан коңшуларга берсе болобу? Ал башка динде болсо. Мурат мырза, эң жакшы суроо бул дагы өтүп кеткен айтыбыз марек болсун, баардыгыбыздын дуа тилектерибизди кабыл кылсын. Ошол союлган курмандыктын эти каны Аллага жетпейт. Анын ал жердеги таквачылыгыбыз, Аллах үчүн арнап союлган тилегибиз Аллага жетүүчү да, иншалла Аллага жеткен болсун, дуабыз кабыл болгон болсун. Этти мусулман эмеске деле жеткирип койсо эч нерсеси жок. Ал деле кайрымдуулук, жардам. Ислам дини адамзатка жиберилген дин. Балким ошонун себебинен, ошол мээримден ал жакшылыкка, хидаятка кирип кетет. Жакшылыкка жетип кетет, ошо себеп болот. Анан курманчылыктын этин үчкө бөлүп, ошол кол кошуна элге жеткирип коюп, анын ичинде мусулман эмеси бар, эч нерсеси жок иншалла. Бул сүннөт амалдарга туура келе берет, баардыгы жакшы болот. Түшүнүктүү. Анда кийинки ассаламу алейкум устаз, кандайсыз? Мен ажырашуу ниетинде жок эле. Ичимден шыбырап талак бердим. Айтып салдым, айтканыма 3 жыл болуп калды. Канча жолу айтканын билбейм, эсимде жок. Талак айтканым аялым уккан эмес. Телефондон айтпагам, өзүмчө эле айткам. Мен Москвада аялым Кыргызстанда болчумун. Азыр 3 балам бар, биз бактылуу жашап атабыз. Мен кыжалатмын, аялыма айтсам кыжалат болот. Тереңирээк жооп уккум келет. Рахмат сизден, Алла разы болсун. Куранда bir ayatта ушундай буйрат Алла Таала: "Астаиду биллах ва хуа ма'акум айнама кунтум." Ал силер кайсы жерде болгосоңор болгулу, Алла Таала силер менен. Алла Тааланын сыпаттарында көрүп туруучу, билип туруучу, угуп туруучу. Андыктан аял укпаган жерде деле өзү талак бердим деп айткан болсо, талак боло берет. Болгону ичинде ниетинен гана тилегинен өткөрүп койсо, ал тилге айланып жарыяланбаган болсо, ал өтпөйт. Андай талак жок. Себеби шариятыбызда ушундай айтылат, бизде жеңилдиктер, ар бир инсандын ичинден жаман тилек, жаман кыял, жаман максаттар чыкканыга Алла Таала кечиримдүү кечирип коет экен. Жакшы ниет, жакшы тилекти ичиңизде да өткөрсөңүз, бул соо боло берет. Бул бизге берген Алланын мээрими, жакшылыгы, жеңилдиги. Бул жерде дагы ошо чыгып ашкере кылып шыбыраса дагы сыртка чыгарган болсо, талак берилмесе, талак болгону 3 талак болбогон болсо, 3 талак болбогон болсо, ал жашап кете берет. Жогорудагыдай нике шарт болсо жаңылайт, шарт эмес болсо кайра эле идда мөөнөт ичинде болсо жашап кете берет. Анан албетте аял тарап уккандан кийин, угуп жеткиргенден кийин гана бир нерсе ошол акыйкатка чыгат. Бул жерде биз айтарыбыз, ошо талакка барбаганга аракет кылсак, бушайманчылык болбогон жолду тандасак деген гана кеңешти айтабыз да. Талакты жеңил-желп айтып коет да бүгүнкү күнү. Жеңил-желп айтып коет, жеңил-желп эле бир коркутайын дедим эле, мындай ачуума салдым эле деп. Башка сөз менен коркутуп коюңуз, башка сөз менен олуттуулугун жеткириңиз, бирок бул талактын азили да чын, чыны да чындардын ичинде да. Куранда Аллахтын аршы титрейт деген. Албетте. Алла ушундай Алланын газабына себеп болгон окуя. Алланын ачуусуна себеп болгон окуя. Бирок инсанга берилген укук, акысы ошол жолду тандаса ошо өтүп кете берет. Түшүнүктүү.